Балдарды коргоон эл аралык күнү Талаш шаарында республикалык билим фестивали менен коштолду. Биринчи жолу өтүп жаткан фестивалда 7 облустагы жемиштерден даярдалган азыктар жарманкеге коюлду. Бул нукур азык Баткен жергесинде өндүрүлөт. Өзгөчөлүгү экологиялык жактан таза жана ден соолукка пайдалуу. Муну көп жаш балдар жакшы көрүшөт муну. Себеби мында витаминдер, көптөгөн витаминдер бар. Анан жыл бою жасалат. Биздин айырмачылыгыбыз башка жерден. Себеби өрүктү кургатып туруп, кургатылган өрүктү дагы обработка кылып анан дагы свежий мындай өрүк курут жасаса болот. Өлкөдөгү окуу борборлорунун саны жылдан жылга өсүүдө. Элди окутуунун Кыргызстандагы ассоциациясынын аткаруучу директору Чолпон Карагул кызынын айтымында жыл сайын миңдеген жарандар ар кыл тармак боюнча кошумча билим деңгээлин жогорулатып, иш менен камсыз болушууда. Колдо бар эле азыктардан, компоненттерден, мисалы самын жасаганды үйрөтүү курсубуз бар. Ошондой эле Баткен облусунда Кызыл Кыя шаарында нукура азыктардан ошол жерде кургатылган жер жемиштен дагы таттуу азыктарды чыгарышат. Билим фестивали Талас жергесинде уюштуруучу Мугалим коомдук фонду демилге көтөргөн. Негизинен бул биринчи жолу уюштурулуп жатат. Кыргызстанда эң биринчи биз Таластан башталды деп айтсам жаңылышпаймын. Биз бүгүнкү күндө Мугалим коомдук фонду бүгүнкү күндө Кыргызстандагы элди окутуу ассоциациясына мүчө болуп киргенбиз. Бир жыл болоюн деп калды. Ушул элди окутуу ассоциациясынын мүчөлөрү, бардык мүчөлөрү бүгүнкү күндө ушул Талас областына келип, өздөрүнүн продукцияларын алып келип. Талаш шаарынын Борбордук аянтында балдарга арналган билим фестивалында ар кыл багыт боюнча атайын мастер-класстар көрсөтүлдү. Анда жаш ойлоп табуучуларды кызыктыруу максатында Билимкана мектебинин окуучулары өздөрү жасаган кол иштерин бүгүнкү жарманкеге алып келишкен. Бунун аты индийская кобра деп коет. Буну Билимкананын окуучулары жазышкан. Атайын китеби бар, буну жазай турган. Буга 1 айдай кетет жазагангачы. Эгерде аябай прям аракет кылса 1 айда жазап бүтүп коет. Буну иштетиш үчүн абдан оңой эле. Бул жери базып өзү кыймылдай берет. Түз жерге койсоң өзү кыймылдайт. Колуңду минсең тиштеп жүрөт. Балдарды коргоон эл аралык күнүнө арналган билим фестивалын жергиликтүү бийлик да колдоого алды. Облус башчысы Бактыбек Нарбеков келечек ээлерин куттуктап, алардын жаркын жашоосу үчүн ар тараптан шарттарды түзүү зарылчылыгын белгилейт. Анткени айрым ата-энелер турмуш шартка байланыштуу. Чет өлкөдө жүргөндүктөн миграцияда жүргөн ата-энелердин балдарын окутуу үчүн облустардагы окуу борборлорун көбөйтүү маанилүү. Урматтуу ушул биздин келечек муундар, биздин келечек. Сиздерди бүгүнкү балдарды коргоо эл аралык майрам менен чын жүрөктөн куттуктап кетебиз. Мынакей келечеги жок, ушу келечеги жок мамлекет болбойт. Анткени ар бир бүгүнкү жасап аткан иштерибиз ушу келечек муун үчүн. Биздин кылган ар бир ишибиз, биздин жүргүзгөн тарбия иштерибиз, биздин ушул жасап аткан жалпы аракеттерибиздин баары ушу келечек муунга арналат. Иш чаранын жүрүшүндө балдарга билим берүү борборлорунун тарбиялануучулары концерттик программаларын тартуулашты. Бегай Масымбаева, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Талаш шаары.